Ак Суу районунан келген делегация алгач оңдоп түзөөдөн өткөн Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын имараты менен таанышып, жүргүзүлгөн иштеринен маалымат алышты. Андан соң райондун туризм тармагындагы жетишкендиктерин, туристтер үчүн түзүлгөн шарттарды көрүп чыгышты. Бүгүн Тоң районуна, биздин Ак Суу районунан жетекчилер, жергиликтүү заңча башкаруу органынын башчылары, маданият бөлүмүнүн башчысы болуп, Тоң районунда болуп аткан ийгиликтер, жетишкендиктерди көрүп кетели деп максатта келип отурабыз. Андан тышкары бизди эң кызыктырган бул этнотуризм. Анан баягы кыргыздын улуттук оюндарын, кыргыздын салттарынын көрсөтүүсү менен таанышып кетели деп кетип атабыз. Бизде эми азыр Ысык көл боюнда Кыргызстанда жалпысынан эле туризм өнүгүп атат, жаңы багытка түшүп атат. Бизде мына Ала Тоо резорт курулуп атат. Ошо келген туризмге биздин жаратылышты Ала Тоо резорт лыжный базадан тышкары биз өзүбүз дагы эл тарабынан көрсөтүп ала турган кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен, бул жакта кандай практика болуп атыптыр, ошол практика менен таанышуу максатында келип атабыз. Ак Суу районунда негизинен тоо туризми өнүккөн болсо, Тоң районунда туризмди бир нече багыттары — пляждык этнотуризм, экотуризм жана тоо туризми ийгиликтүү өнүгүп келе жатат. Ошондуктан Ак Суунун өкүлдөрү Тоң районундагы туризмди өнүктүрүү тажрыйбасы менен кенен таанышып, өз ара пикир алмашышты. Мисалы, биякта көл жээги жакын болгондуктан бу жакта жеке туризм биз жолдон келатып көрдүк. Жеке туризм абдан мындай өнүгүп атыптыр. Биздин президентибиз азыр ошо Ысык көл областы туризм багытында туристтик потенциал чоң болгондуктан ушу туризм багытына иш алып барып атабыз. Ошондуктан ошондой өзгөчөлүк бар экен, баягы көл жээк. Бизде болсо Ак Суу районунда биз сыймыктанчу жер бул тоолорубуз. Тянь-Шань карагайлары, жанагындай жылуу булактарыбыз бар. Тоолуу туризм бизде абдан чоң өнүгүп атат. Жолугушуунун жүрүшүндө эки райондун өкүлдөрү өз ара пикир алышып, ийгиликтүү тажрыйбаларды жайылтуу жана кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Келген конокторго райондогу туризм багытындагы бир нече борборлор көрсөтүлдү. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Тоң районунан.